Бүгүн Дордой клубунун оюн талаасында футбол боюнча өлкөнүн супер кубогуна беттеш өттү. Кармашта Дордой менен учурдагы чемпиондор Алай клубу кез келген. Ышкырык жаңырары менен эле атаандаштар чабуулга өтүп, топ талаанын аркы башынан берки башына ыргып жатты. Анткен менен эки дарбазачынын тең жумушу аз болуп, бардык чабуулдар коргонуу катмарынан ары өткөн жок. Акыры Дордойдун иши жүрүшүп, чабуулдагы оюнчулар иштеп тапкан 11 метрлик сокку таамай аткарылды. Эсеп 1-0. Экинчи тайм ортологончо сакталган бул эсепти Азамат Байматов өзгөрттү. Буга чейин бир оюнчусу талаа сыртына куулган Алай үчүн атаандашынын кысымына туруштук берүү кыйындай баштап, 78-мүнөттө Байматов Откеевдин көтөрүп берүүсү менен эсепти 2-0 кылат. Мындан кийин Борбордук клуб дагы бир гол жаратуу менен 3-0 эсебинде жеңишке жетишти. Эгер өткөн сезондо Дордой чемпиондукту так ушул Алай клубуна алдырып ийгенин эске алсак, анда Бишкектик клубтун ызасы тараганын түшүнүүгө болот. Берүү мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин алдында даярдалды.